başı kan barkan deydi eken mına. Evin taap şertkenge 52 kan barkan, akılın taap şertkenge 62 kan barkan degendey. Mına kan barkandın jaralışı Kambar degen han bolot eken. Al эми ошол хандыктын bir тоосунда Аксакал мергенчи деген мергенчи жашайт экен. Ошол мергенчинин баласынын атын Камбар коет экен. Аны койгондун себеби мергенчи ошончолук улуу мергенчи болот экен, 40 үйлүү адамды баккан киши болот экен. Күндөрдүн биринде айылга bir мүшкүл иш түшөт экен. Эл айтат экен, ошо bir жолборс кутуруп кетиптир. Ошол жолборс алдына бет келгенин алып эле ыргытып, ал мал болобу, адам болобу, кандай айбан болбосун бет алганын алып ыргыта берет экен. Ушундан Кудай сактасын деп анан эл дүрбүп калганда баягы айылда Аксакал мергенчини көсөтүп кеткен болот экен. Ошондо баласына курал жарагын дайындап кеткен болот экен. Ошондо эл балага кайрылат экен. Айланайын балам. Ушундай bir бизге bir мүшкүл иш түшүп атат. Жолборс элге bir зыян келтирбесе экен. Балам, атаң айып алчу эле, жолборсту алчу эле, айбандардын баардыгын багынчу эле, эми bir ишке жарабасаң болбойт деген анан бала бел байлап айтат экен. Болуптур элим, мен силер үчүн бардык ишке барамын деп анан курал жарагын алып атасынын кийимдерин кийип анан жөнөйт экен, токойдарлап. Баратса кулакка bir жагымдуу үн угулат экен. Анан биягын карайт экен, биягын карайт экен, өтүп кетет экен. Анан өтүп барып анан bir жерге барса, жолборс жаткан болот экен. Көрсө, жолборс деген баатыр да. Анан алдынан чыккан bir айбанды кубалайм деп, аябай катуу кубалап келатканда чамасы ошол тигил буйтап кетип, бул түс секиргенде жанагы сынган дарактын кырына ичи жарылып, ичегиси тияка тартылып, бияка тартылып, ошондо жанагы үндү ошондон байкаган болот экен. Жолборсу таап алып сүйүнгөндөн терисин сыйрып, анан үйүнө алып келет экен дагы, элге даана кылат экен дагы, айтат экен, мен bir укмуш, үн уктум, ушуну барып карап келейин деп. Кайта барып анан жанагы дарактын жыгылган жерине барып караса, ичеги бияка тартылган, тияка тартылган, бири ичке, бири жоон ушундай. Караса укмуштуудай үн чыгып турат. Анан ошону акырын бутактын башынан кыркып келип алып, анан өзү жерге казык кагып туруп тартып көрөт экен. Бу болбойт экен деп анан кийин bir жыгачка кылды тагып, акырын чертип отурат экен. Ошол мезгилде жанагы хандан буйрук болот экен. Хан айтат экен, балдарым, ошо эң иш болсо, күрөш болсо, эр сайыш болсо деле bir жага капы болуп кетет. Жөн отуруп bir эс ала турган bir эме таппайсыңарбы дегенде анан ошондо bir Аксакал кол башчысы менен анан кыдырып жөнөйт экен. Ошондо келип анан жанагы бала ыйлап аткан баланы өзү жасаган комуз менен акырын комузун чертип сооротуп атканын угуп өтүп кетет экен. Кайта келсе, ошондон башка жаңылык жок. Анан ошондо Камбар ханга айтат экен, айланайын ханым, ушу ушунча төгөрөктүн төрт бурчун кыдырдык, ушу bir жакшылыктуу, элди ыраазы кыла турган нерсе таппадык. Мен bir нерсе көрдүм, ушуну сизге айтайын деп анан айтат экен. Ушинтип bir курулай эле жыгачтын бетин тырмалап үн чыгарып атат, бакырып ыйлап аткан бала сооронуп калып атат. Анда алып кел дейт экен. Ошондо хандын сарайына алып келгенде хан айтат экен, балам, атың ким дегенде, атым Камбар дейт экен. Анда bir ошо өнөрүңдү көрсөтчү дегенде анан чертип көрсөтсө айтат экен, болду балам, сенин 40 үйлүү элиңди мен кошуп багып берейин. Сен ушу элдин көңүлүн ачкан улуу адам болуп бересиң. Деп анан кийин ошондо биринчи жолу күйдү черткенде айтат экен, эми комузду чапкан Камбар,
мергендин баласы. Ал эми аны издеп тапкан ким? Хан. Ошондо камбар чапкан, хан тапкан деп, ошо күүнүн башы Камбаркан деген ошо Камбаркан күү. Мен азыр сиздерге жанагы Ата Өгөнбаевдин Маш Камбаркан, Машыккан, Дасыккан деген баягы атайдын бир ээргип отуруп жакшы чыгарган күүсү бар. Ошо Маш Камбарканды чертип берейин.